Салам достор, биздин 3-чү онлайн сабагына кош келипсиздер. Биз сиздер менен көйгөйдү аныктадык, анализдеп көрдүк. Эми бүгүн биз сиздер менен көйгөйдү кагазга түшүрөбүз. Башкача айтканда, көйгөйдү аныктамасын жазабыз. Социалдык долбоорго көйгөйдү жазып жатканда сөзсүз көйгөйгө баяндоо бериш керек. Эмне үчүн? Башкача айтканда, көйгөйдү биз далилдеп беришибиз керек. Бул көйгөй чындыгына актуалдуу, бул чындыгына бул көйгөй бар деп биз далилдөө беребиз. Далилдөө бериш үчүн бизге эмне жардам берет? Бул кандайдыр изилдөөлөр, бул кандайдыр статистикалык маалыматтар, кандайдыр фактылар. Эмнеге дегенде көп учурда долбоорго көйгөйдү жазганда ойдон чыгарып жазышы мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма көйгөйдү далилдөө үчүн биз конкреттүү кандайдыр маалыматтарды, фактыларды, статистикалык маалыматтарды иштетишибиз керек. Сиздер деле мисалы үчүн партисипатордук изилдөө жасагансыздар. Бул партисипатордук изилдөөнүн маалыматы сиздерге ушул көйгөйдү баяндаганга, анан далилдегенге жардам берет. Дагы эмне жардам бериши мүмкүн? Ошондой эле биздин көйгөйлүү дарак көнүгүүсү. Көйгөйлүү дарак көнүгүүсүнө биз ушул кенен анализдеп көргөнбүз да көйгөйдүчү. Кандай себептер бар? Бул көйгөйдү биз чечпесек, кандай кесепеттерине, кандай натыйжасына алып келиши мүмкүн? Ушул маалыматты баарыны биз көйгөйдү баяндоо кылганда, далилдегенде ошол маалыматты киргизишибиз керек. Көйгөйдү жазып жатканда биз сөзсүз бул көйгөй кимдин көйгөйү? Коомчулук кантип жабыр тартат? Ким жабыр тартат? Бул көйгөйдү чечпесек, бул көйгөй эмнеге алып келиши мүмкүн? Кандай ушул көйгөйдүн бар болушуна кандай себептер таасир этет? Ушул биз бар көйгөйдүн баарыны кенен чукур ачып беришибиз керек. Көйгөйдү баяндап жатканда биз негизги 3 суроого жооп беришибиз керек. Биринчи суроо бул: сиз кайсы көйгөйдү чечип жатасыз? Экинчи суроо: бул көйгөй кимге так тиешелүү? Үчүнчү суроо: көйгөйлүү маселе кайсы аймакка таандык? Ушул 3 суроого жооп бергенге аракет кылышыбыз керек. Анан кийин биз көйгөйдү далилдеп жатканда, биз көйгөйдү кантип түшүнсөк, кантип көрсөк, ушинтип биз өзүбүзгө түшүнүктүү кылып жазып беришибиз керек. Өтө татаал сөздөрдүн иштетиштин кереги жок. Биз канчалык биз көйгөйдү так өзүбүз түшүнсөк, ошончалык биз кагазга түшүргөндө ушул көйгөйдү далилдеп баяндап бере алабыз. Эми достор, сиздерге практикалык тапшырма. Командаңыз менен тандалган көйгөйдү алып туруп, ушул көйгөйдү кагазга түшүрөбүз, арыз формага түшүрөбүз. Арыз формага түшүрүп жатып биз баяндоо беребиз көйгөйгө. Баяндоо берип далилдеп беребиз. Эгерде сиздерге кошумча консультация керек болсо же кошумча суроолор болсо, мен менен WhatsApp номер аркылуу байланышсаңыз болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.